Ош шаарындагы балдар үйүнөн тарбияланып чыккан балдар үй менен камсыз болушат. Ал үчүн Ош шаардык мэриясы 2 кабаттуу турак жай куруп жатат. Турак үйлөр аталган боорукердик үйлөрүнөн тарбияланып чыккан балдарга 10 жылдык мөөнөткө акысыз берилет. Балдар үчүн 18 жаштан кийинки чыккан балдар үчүн 2019-жылы мэриядан 2 бөлмө үй берилген. 3 эркек бала, анан 1 кызга. Андан кийин мынау 2023-жылы мен өзүм катыштым. Мынау биздин Ош шаардык прокуратурасынын катышуусу менен прокуратура өзү тапшырган 3 бала чыккан эле. Ошондо выпускник болуп, аларга жер берилген болчу. Кең сай участогунан 6 сотуктан жер берилген. А бирок билесиздер, кайсы каражатка салмак эле үйчү. Балдар ошол боюнча турушкан. Анан мына кечегиде да бир кызым 18ге чыккан болчу. Азыр мына кечеги жаңылыктарды угуп абдан сүйүнүп атабыз. Бизге өзү мэрия убада берген болчу. Мына жаз айларында буюрса болуп калат депчи. Үй берилет, балдарга курулуп атат деп. Анан сиздер билесиздер, ишенбей эле турганбыз. Анткени мындай балдар үйүнүн 18ге чыккан балдарды үй менен камсыз кылуу деген бул жакынкы мына Советтер Союзунан кулагандан берки биринчи жолу угуп жатышым. Мен башка уккан эмес элем. 16 жашка толгондон кийин бул үй бүлөлөрдө дагы өзүнүн жашоонун улантып кетүү үчүн үйлөрү жок, жана ар кастан алар сыртта иштеп келсе дагы кайрадан ошол үйгө туура келишке туура келип калат. Ошол себептен жана жаңы жылдын астынан биз мэрибиз Жеңишбек Шерматович менен биргеликте барып аларды куттуктаган учурда абдан чоң көйгөйлүү маселелерин айтышты. Ошол көйгөйлүү маселелердин бири ушул үй маселеси болуп айтылды. 2025-жылы Лотос жана Алтын Уя балдар үйүнөн жалпы 15 бала тарбияланып чыккан. Алардын туруктуу жашай турган үйлөрү жок болгондуктан шаар бийлиги тарабынан атайын чечим кабыл алынган. Атайын балдар үчүн курулуп жаткан имаратты шаар башчысы жеринен көрүп, бардык шарттары менен куруу керектигин белгиледи. Siz айтып кеттиңиз, экөөсү 2 балалуу депчи. Ошол 2 балалуу биздин жарандарга 2 бөлмөлүү батирин беребиз. Калганына толук 1 бөлмөлүү батирлерди берели. Булардын жашоо шарты мондай болот. Буларга 10 жылга бекер беребиз. 10 жыл жашашат. Анан да Кудайдын айтканы болот. Бул квартира бүткөндөн кийин толук бойдон ичин под ключ бүтүрөбүз. Ичине киржигүч машина, холодильник, микроволновка, кухонный гарнитур, шкаф, паласы менен, ичинде төшөк журкандары менен толук бойдон алып киргизебиз. Учурда имараттын фасады, электр чубалгыларын орнотуу жумуштары жүрүп жатат. Жеринде 100гө жакын жумушчу иш алып барууда. 2 кабаттуу имарат 28 батирден туруп, жашоого ыңгайлуу бардык шарттары менен камсыздалат. Курулуш иштерине кеткен каражат жергиликтүү бюджеттен каржыланууда. Жалпысынан бул жакта 100гө жакын адам иштейт. Бул жерде 2 бөлмөлүү жана 1 бөлмөлүү батирлер болот. Анан сырткары 1 бөлмөлүү эле кухнясы жок, санузлу жок, 1 бөлмөлүү эле комнаталарда каралган. Жалпысынан жумушту биз ушу 1-марттан 25-мартка чейин тапшырган аракет кылабыз. Керек Кудай кааласа бардык күчүбүздү жумшап эртерээк тапшырып берген аракет кылабыз. Толук шарт менен кирип эле жашай турган, ошондой эле стиральный машина, холодильник, плиталарына чейин каралган. Ошолордун толугу менен орнотуп беребиз да. Белгилей кетсек, ушул жылы балдар үйүнөн дагы 9 бала тарбияланып чыгуу алдында турат. Анын ичинен Лотос боорукердик үйүнөн 5 бала, Алтын Уя балдар үйүнөн 4 бала бүтүрөт. Апрель айына чейин көп кабаттуу турак жайдын курулушу толук аяктап, пайдаланууга берүү пландалууда. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош.